Жапаров соттун калыстыгына, иш билгилигине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүргөндөр мамлекеттин беделине шек келтирет. Соттун калыстыгына, иш билгилигине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттерди жасоо, судьялардын жүрүм-турумунун этикалык нормаларын бузуу жана башка ушундай терс көрүнүштөр жеке судьянын гана аброюна шек келтирбестен, жалпы мамлекеттин беделине дагы шек келтирет. Мындай пикирди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 5 мартта сот системасынын кызматкерлеринин күнүнө арналган иш-чарада сот корпусунун алдында сүйлөп жатып айтты. Мамлекет башчысынын белгилешинче, Кыргызстан мыйзам жоболорун урматтаган жана кынтыксыз аткарылган темирдей тартипке, экономикалык жана саясий реформалардын жоопкерчилигин көтөргөн, ошол жоопкерчилик үчүн калың элдин алдында жооп бере алгыдай бийлик системасына муктаж. Ал мындай системаны куруу башка мамлекеттик бийлик бутактарынан көз карандысыз, күчтүү жана ачык айкын сот бийлигин түзүү менен түздөн түз байланыштуу экенин, сот системасынын азыркы абалы жана аброю эч кимге сыр эмес, мурда болуп көрбөгөндөй өтө темен деңгээлге чейин түшүп кеткенин баса белгиледи. Буга биринчиден судьялар өздөрү күнөөлүү. Ошондуктан бүгүн мен соттордун айланасында түзүлгөн жакшы эмес кырдаалды жеңүү, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып, алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө жолдору тууралуу сиздер менен бетме-бет ачык сүйлөшкөнү келдим. Албетте, бул сөздөр кесиптик майрам күнү анчалык деле жагымдуу эмес болушу мүмкүн. Бирок тандап отурууга убакыт жок. Элдин үмүтү менен ишеничин актоого мезгил келип жетти жана көптөн бери чогулуп келген көйгөйлөрдү тезинен биргеликте жапа тырмак чечүүгө милдеттүүбүз, болбосо тарых бизди кечирбейт деп билдирди Садыр Жапаров. Президент жакынкы арада жаңы конституция кабыл алынып, мамлекетибизде конституциялык чоң реформалар ишке ашырылышына токтолду. Алардын алкагында соттук укуктук реформа боюнча дагы алгылыктуу иштер кечиктирилгис шартта аткарылууга жатат. Себеби өзүнүн чечимдери менен соттор жашоонун бардык жактарына таасир этет жана биз декларативдүү түрдө эмес, реалдуу түрдө сот тутумунун өнүгүүсүнө зарыл болгон институционалдык жана укуктук ченемдик негиздерди түзүп беришибиз керек, деди мамлекет башчысы. Анын айтымында сот бул миңдеген адамдардын тагдырлары чечилип жаткан өзгөчө маанидеги мамлекеттик институт болгон соң, соттук каталарды кетирбөө, текеберчилик менен коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө жана алар менен чындап күрөшүү өтө зарыл. Мадумаров ойношу менен Египеттен эс алып келип, баарынан ажырап эмис зарын саясаттан чыгарып жатабы? Адахам Мадумаров деген саясатчы бар. Убагында Бакиевдин коюн колтугуна кирип, жогорку кеңеште төрагада болгон. Курманбек Бакиев качканда Мадумаровдун да саясатта жолу болбой калды. 2010-жылдан бери бошмун, эч бир жерде расмий иштебейм деп айтып келет. Бирок жашаганы карапайым элдин түшүнө да кирбеген килтейген особняк. Жазында карантинде элге акыл үйрөтүп, булоору жок деп чыккан. Элдин жанталашып азык-түлүк алып жатканын көрүп, элге сын тагып, мен үйүмдө 1 кило ун, 1 литр майым жок деп байкуштун кебетесин кийген эле. Анан күзүндө парламенттик шайлоого аттанды. Ага чейин деле парламенттик шайлоого партиясы менен аттанып, президенттик шайлоодон куру калган эмес. Бирок багы жокко дагы жок болуп, бир да шайлоодон өтпөй келет. Анткени элдин арасында кадыр баркы жок. Акыркы президенттик шайлоого да катышты. Акчам жок деп куу чөп менен оозун арчып доогурунуп жатып, байкуш мигранттардан жардамга акча алды. Россияга барып, орустарга кошомат айтып, кыргыз деген кыргыз болуш үчүн, а дегенде орус болушу керек деп да чыкты. Канчалык орустарга кошомат кылбасын, баары бир аны кыргыз эли шайлаган жок. Президенттик шайлоодон жеңилип калып, ызасына чыдабай калды окшойт, жаш ойношун алып, Египетке салганы кеткени тууралуу аңыз кеп тарады эл арасында. Египеттен кайтып келсе, аялы балдары менен аны таштап кетип калыптыр. Ошентип президенттик тактыдан жок же үй бүлөдөн жок Адахам Мадумаров азыр болгон зарын оппозиция болмуш болуп, бийликти сындап, жок жерде маселе жаратып жаткан учуру. Мадумаровдун эл арасында кадыры жок экенин өзү деле сезсе болмок, бирок анча-мынча тегерегиндеги жүзгө чукул адамдын даалыга таптап, аны мактап койгонуна корстон болуп жүрөт окшойт. Мадумаровду эсиңе келчи, элге сын тагып на алгандан башка эмне жакшылык кылдың деген киши жок деп жазат Казат.org. Финполиция жоюлду, премьер-министр кол койду. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматын жоюу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Расмий маалыматтарга ылайык, көмүскө экономиканын деңгээли 130 миллиард сомду же ички дүң продукциянын 23,6%-ын түзөт. Ал эми көз карандысыз эксперттер белгилегендей, көмүскө экономиканын көлөмү 24%-дан 43%-га чейин жетет.
Бул Финполдун милдеттерин толук аткарылбай жаткандыгынан кабар берет. Мындан сырткары көз карандысыз эксперттер жана бизнес коомчулугунун өкүлдөрү тарабынан каржы полициясынын ишмердүүлүгүнө нааразычылыктар айтылып, аталган мекеменин коррупциялашкандыгы жана жеке ишкерлердин ишмердүүлүгүнө мыйзамсыз кийлигишүүлөр болуп жаткандыгы айтылууда деп жазылат маалыматта. Экс-министр Тилек Токтогазыев окуучуларга даараткана куруу үчүн ашар жарыялады. Мурунку айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазыев мектептерде тазалоочу курулмалары бар жаңы дааратканаларды куруу үчүн ашар жарыялады. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Трансформация өзүн-өзү сыйлоодон башталышы керек. Биздин балдар ушул дааратканаларга барып, ар кандай жугуштуу ооруларды жуктуруп алышат. Биздин медицинада бул көп учурда аянычтуу кесепеттерге алып келет. Ушул түшүнбөстүктү ашар ыкмасы менен оңдосок деп кеңеш бергим келет. Мен буга чейин инженерлердин тобун чогултуп, биз технологиялык чечим даярдап жатабыз. Биз тазалоочу курулмалары бар жаңы дааратканаларды орноткон мектептердин тизмесин түзүп жатабыз. Пилоттук долбоорду ишке ашыруу үчүн 5 күнгөй айылындагы мектепти тандап алдык деп жазат ал. Гүлпери Жанышбек кызы. Бишкектин 1-май райондук соту 22 апрелге чейин шаардын борбордук бөлүгүндө тынч жүрүштөрдү жана митингдерди өткөрүүгө тыюу салды. Бул тууралуу Клуб KG порталы адвокат Евгения Крапивинага шилтеме кылып билдирди. Баш калаада ар жекшемби сайын активисттердин мыйзамдуулугу үчүн акциясы өтүп келсе, 8 мартта аялдарды коргоого багытталган жүрүш уюштуруу пландалып жаткан. Эми соттун чечими менен тынч жыйындар Максим Горький атындагы Сейил багында өткөрүлүшү керек. Маалыматка караганда, сотко жекшемби күндөрдөгү митингтерге байланыштуу 1-май райондук акимчилиги арыз менен кайрылган. Мекеменин арызында шаар борборундагы митингдер жарандарды тынчсыздандырып, анын катышуучулары транспорт кыймылына тоскоолдук жаратып, жолдорду тосуп жатканы жазылган. Басылма жүрүштүн катышуучулары жолдорду тосуп, автоунаа кыймылына тоскоолдук кылбаганын белгилөөдө. Медиа зонанын маалыматына караганда, соттун чечими 22 февралда эле күчүнө кирген. Митингтерге тыюу салуунун дагы бир себеби катары коронавирус инфекциясынын жайылып жатканы айтылууда. Бирок 3 мартта борбордук аянтта мамлекеттик туу күнүнө, 4 мартта Ак калпак күнүнө карата көп киши катышкан иш-чаралар өткөн. Былтырда 1-май райондук соту коронавирустун жайылуусун алдын алуу максатында 1-июлга чейин митингтерди жана жүрүштөрдү өткөрүүгө тыюу салган. Сот чечими күчүнө кирген маалда өлкөдө коронавирус жуктурган бир да учур каттала элек болчу. 8 мартта тыюуга карабастан адамдар жеңиш аянтына чогулуп, аялдардын шериктештик маршы деген ураан менен акция өткөрүүгө даярдык көрүп жаткан учурда, ал жерге бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар барып акцияны үзгүлтүккө учуратышкан. Милиция кызматкерлери чагымчылдарды эмес, тынч турган уюштуруучуларды кармап кеткен. Укук коргоочулар менен эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескен айыпташкан. Жалил Атамбаев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу КМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык тергөөдө ал мыйзамсыз ишкердик менен алектенип, жалпы суммасы 100 миллион сомдон ашуун кыймылсыз мүлккө ээ болуп, аны жакын туугандардын атына каттатканы аныкталган. 4 мартта Жалил Атамбаев жана анын жактоочулары тергөө менен кызматташууга жана келтирилген зыяндын бюджетке кайтарууга даяр экендиги жөнүндө өтүнүч келтиришкен. Бүгүнкү күндө зыяндын ордун толтуруу үчүн УКМКнын депозиттик эсебине 50 миллион сомдон ашык акча салган. Калган 50 миллион сомду ушул жылдын март айынын аягына чейин төлөп берүүгө милдеттендирилген.